Салам достор, дан программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүүчүлөрү. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Курчактарга үйдөгү материалдарды алып эле көйнөк тигип. Биринчи негизи кайненеме жолукканда кайненем мени жакшы көрүп, анан жактырып калып, балалы боло аламбы, мен дагы эне боломбу деп коркчумун да. Кээде көчөгө чыкканда кээ бир адамдар шылдыңдайт. Ооруп жатканда ошо жолдошумдун акчасынан эле жашайбыз. Ошо жамбаштагы сөөгүм, томугум бар экен, ошо жыйылып кетиптир. Байкемдер дин жолунда да, анан байкемдер ырдаган болбойт, ырдабашың керек дейт. Байтемир отуруп эч нерсе жасагандан кийин торт жеп кетсем, турамын соп коюп койду, ичине кол тийгизип коеюн да. Салам достор, дан программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүүчүлөрү. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин дан программабызга бир топ каттар келет. Ошол каттардын арасынан биз Нургүл айымды таңдап алдык. Нургүл айымдын азыркы учурда экинчи бутуну операциясына каражат керек экен. Мен ойлоймун, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кудай буйруса, Нургүл айымдын операциясына жардам беребиз. Аңача Нургүл айым чыгып калыптыр. Нургүл айым, саламатсызбы? Кандайсыз? О, жаным, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? О, кел. Жакшысыздар, бул эми оор, мен өзүм көтөрө алайын. Кандайсыздар, Нургүл айым? Жакшы эле жатасыздарбы? Ден соолуктар. Бул жакта эмне, батирде турасыздарбы? Мен таппай эле кайыктадып эле айланып. Жакшы турасыздарбы? Өзүңүздөр жакшы эле жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиздер, кесип аласыздар, келиңиздер. Саламатсыз, бул жак апаңызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы келе койгула келгиле. Кандай жатасыздар? Рахмат, бизде баары жакшы. Нургүл айымдын ашканасына дагы келип алдык. Нургүл айым, бүгүн биз эмне жасайбыз? Бүгүн Назиреже келгениңизге абдан кубанычтамын. Биздин үйгө кош келдиңиз. Мен цифра тортун жасайлык деп чечтим. Буюрса жасайбыз. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Ал үчүн бизге сливочный май керек, жумуртка керек, бал керек, сахар керек, анан сода керек, анан ун керек. Мен эмне кылып жардам берейин? Сиз жардам бербей эле отуруп туруңуз, мен өзүм эле тез эле жасап коеюн. Нургүл айым, эмнеге эле ушул кондитер дүйнөсүнө кантип пайда болуп калды? Негизи каяктан идея пайда болду ушу таттууларды жасайын деп? Идея бул апам туулган күнү келип калды. Анан апам туулган күнүндө эме ол торт жасаш сатып алыш керек болуп калды. Анан тортко каражат жетишпей, анан ошо интернеттен карап эле жазадым. Биринчи тортум кичине окшошпой калды. Цифра торт. Андан кийинки торторум анан уже окшошуп, анан жазап баштадым. Андан кийин туугандарыма, жакындарыма жазап, анан кичинеден заказ ала баштадым. Демек, апаңыз мотивация болгон турбайсыз? Ооба, апам торт алып берейин деп. Демек, интернетте эле карап алып эле бышырып баштаган турбайсызбы? Ооба, интернеттен. Азыркыга чейин майды эметип алабызбы, эритип алабызбы? Биринчи майды эритип алабыз. Канча грамм керек? Май 200 грамм керек. 200 грамм керек. Сахар 180 грамм керек. Ошо бүтүн тараза менен ченеп туруп, анан салабыз. Аз май эрисин. Кичине май эригенден кийин сахарды, анан балды кошобуз. Апам деп калдыңыз. Негизи кайсыл жактын кызы болосуз? Каякта төрөлдүңүз? Ата тегиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзү Нарын областынын Актала районунун Баятов айылында туулуп өскөм. Апам атам ошол жакта окугансыз? Ошол жакта окуп, ошол жакта бүтүргөм. Мектепте 11-чи классты бүтүрүп келгем. Атам апамдар менен чогубуз. Азыр атам апамдар мен менен чогуу. Мага жардам беришип, үйдө мен менен. Айылда окуп жүргөндө кайсы сабакты көбүрөөк басым жасачыңыз? Кайсы сабак сизге жакчы көбүрөөк? Айылда окуп жүргөндө математика, адабият жакчы да, ошолорду окучум. Жакшы мектепте окудум, 11-ге чейин, 11-чи класска чейин окудум. Мектепте жакшы окудум, бирок шаарга келгенден кийин эме кыла албай калдым да. Окууга тапшыра албай калдым. Негизи кыялыңыздагы кесип?
кыялымда кесип ошо кичинекей кезимден эле эме тикмечиге аябай кызыкчумун да. Үйдөн телевизордон эме карап алып эле жана мода болчу да, рекламадачы ошо модалар. Бирге бар эмеспи? Ошону көрүп алып эле. Анын баарыбыз көрүп чоңойдук го. Ошону көрүп эле анан курчактарга үйдөгү материалдарды алып алып эле көйнөк тиге берчүмүн. Түрү менен ошо окшоштуруп ошондогуларды тикчимин да. Анан ошо чоңойгондо ошо тикмечилик боюнча кийим тиксем, эме кылсам деп кыялданчымын. Анан азыр буюрса кыялдарым кичинеден орундалып келатат. Демек сиз тикмечиликти таштаган жоксуз, үйрөнүп алып тигип атасызбы? Үйрөнүп алып тигип атам. Алгач эмне тиктиңиз? Эң алгач өзүмө эме көйнөк тиктим, андан кийин апама көйнөк тигип бердим, балдарыма көйнөк тиктим. Азыр бүт эле майда чүйдөн баарын сатып албай эле көбүнчө материал алып келип эле тигем. Бирок эме профессионалдуу бычмачы тикмечи эмесмин. Мындай өзүм эле үйрөнүп алгам да, өзүм үйдөн эле үйрөнүп. Азыр толуктап буюрса аракет кылып атам. Турмушка качан чыктыңыз, канча жашыңызда? Турмушка 26 жашымда чыктым. 26 жашымда чыктым. Кандай болду анан? Любовь с первого взгляда болуп кетти. Жок. Кантип таанышып калдыңыз? Ал жигитти таанышыбыз белеңиз? Жок, эме ошо эмеде эле иштечимин, тигүү цехинде иштеп жүргөндө эле ошо бир эжелер болуп келип калышып эле анан биринчи негизи кайненеме жолуккам да, кайненем мени жакшы көрүп, анан жактырып калып, анан мен баламы алып берем деп анан баласы менен тааныштырып, анан үйлөнүп калганбыз. Эки баланы тарбиялап жатасыз. Азыр 2 балам. Анан кандай болду? Гүл берип, белек берип, көңүлүңүздү алдыбы? Канча айдай сүйлөшүп жүрдүңүздөр кыз жигит? 1 айдай эле сүйлөштүк. Таанышкандан кийин 1 айдай эле сүйлөшүп эле, анан 1 айдан кийин эле үйлөндүк. Демек сиз деген кайненеңизди ар болгон турбайсыз алгач, кайненеңизге кайсы сапаттарыңыз жагыптыр? Кайненеңиз деген эле кандай киши өзү? Кайненем аябай ыймандуу, боорукер, кичпейли, аябай жакшы адам кайненем. Ошо кайненеме ошо менин жөнөкөйлүгүм, анан ыймандуу кыз деп жаксам керек. Бирок айткан жокпу, тиги майып 3-чү даражадагы майып болсо келечектеги неберелерим, балдарың кандай болот деп жан баарын сурадыбы сизден алгач? Жок, менден сураган жок. Сураган жок. Бир көрүп эле ошо балам менен тааныштырам деп эжелерге айтып кетиптир. Мен сурадым да, балаңыз канчада, эмне, кандай десем, ой, баламды көрсөң эле жактырып каласың дешкен да, анан красавчик деди. Красавчик деди. Анан тааныштырдык, ошо бир көрүп тааныштырдык, анан таанышып жүрдүк, 1 айдай эле сүйлөштүк, 1-2 жолу эле жолуктук. Анан эле сөйкө салып алып кетишти. Жакшы. Сиз өзүңүз кооптонгон жоксузбу? Балдарым кандай болуп калат болду экен деп? Буга чейин адистер менен кеңештиңизби? Дарыгерлерди көрдүңүз беле? Ооба, дарыгерлерге барып турчумун дайымачы, анан ошо өзүм да кооптонуп жүрчүмүн да. Турмушка чыксам эмне болот, балалуу боло аламбы деп, анан ошо атайын эмеге барып, ошо дарыгерлерден сурадым. Балалуу боло аламбы, төрөсөм болобу деп алдын ала сурадым да, анан сурапсам мени текшеришти. Анан текшериш жакшы эле, буюрса төрөсөң болот деди да. Төрөп эме турмушка аттансаң болот деп эме кылышты, уруксат беришти да. Турмушка чыккан. Бала көтөрүүдө оорчулук болгон жокпу? Анткени күн санап, ай санап бала деген оорулуп баштайт да. Оордук болду, аябай эле болду. Анан көп баскан жокмун да, ошо 9 ай бою ошо эме врачтардын, дарыгерлердин караман көзөмөлүндө болдум. Көп баспа дешти. Ошо отурдум, үйдө эле отурдум. Баскан жокмун, ошо төрөгүчөктө отурдум, үйдө эле апам бүт оокаттарымды кылып берип, үйдө эле отурдум. Алгач наристеңизди колуңузга алганда кандай сезимдер болду? Ал сезимдеримди айтып бүткүс да. Корко берчимин, ошо буга чейин деле өзүмдүн ден соолугумду карап, балалуу боло аламбы, мен дагы эне боломбу деп коркчумун да. Анан ошо биринчи наристемди көтөрүп жүргөндө да аябай башка сезимдер болду. Анан ошо биринчи наристем жарык дүйнөгө келгенде дагы аябай башка сезимдер болду. Ыйладым. Ыйлап эме төрөгөндөн кийин алып кетишет турбайбы? Анан жаныма алып келбесе корктум да, кечке чейин эмне болду, менин балам эмне болду депчи.
коркуп анан алып келишти. Аябай бактылуу болдум. Сүйүнсөңүз керек. Сүйүнсөм, аябай сүйүндүм. Эмнеден улам ушундай ооруга чалып калдыңыз? 6 бир тууган экенсиз. 6 бир тууганыңыздардын ден соолугу баары жакшы экен. Апаңыз да аябай жакшы киши экен. Эмнеден улам ушундай төрөлүп калыпсыз? Билбейм, бул деле Кудайдын буйругу болсо керек. Ошо апамдын ичинде кезде эле ошо итий болуп төрөлгөнүн итий болуп калыптырмын да. Анан ошо төрөлүп, ошо чоң уйгучакты билишпептир да. Кеч басыптырмын аябай. Канча жашыңызда боюңуз өспөй калды? Ошо билбейм, ошо 1-класска баргандан баштап эле ошо кичинекей кезде билинбейт экен да. Анан ошо 1-класста барган, бир 2-3-класста анан ошондо билдим да окшойт, башка классташтарыма башка немелерден кыскараак болуп ошондо билинди да. Оорчулуктары турасын айтсаңыз. Кайсы учурларда мындай өзүңүздү оор сезесиз? Оор кээде көчөгө чыкканда кээ бир адамдар шылдыңдайт. Ошондо аябай өзүм эме болуп кетем. Кээ бир жумуштарды кыла албай калам, ошолордо эме оорчулук болуп кетет да. Эч убакта эме кылбайм да. Наразы болбойм, капа болбойм, ушундай болуп калганымачы. Кудайга шүгүр. Ушундай оорусам дагы эме 2 бутум, 2 колум бар, сүйлөйм, акыл эсим бар. Балдарым өсүп атат. Балдарым бар, үй бүлөм бар, ата-энем. Алма буш оозума түш деген адамдардан эмесмин. Аракет кылып атам. Үйдөн иштейм, ошо жөн отурбайм да. Баардык сурап эле бир нерсени жасайм. Үйдө ошо үйдө болуп калсам эле бирдеке жазашым керек болуп калат да. Анан улам тигинен баштап муну баштап эле бирдекени жазай берем үйдөн. Өзүңүзгө демек жагат турбайбы? Жагат. Жолдошуңуз каякта иштейт? Жолдошум мындай эле жумуштарда иштейт. Кара жумуш, кандай жумуш чыкса эле ошондой жумуштарга иштеп кете берет. Ошо ооруп жатканда ошо жолдошумдун акчасы менен эле жашайбыз. Анан кээде ошондой аракет кылып тортко заказ алып, же үйдөн тигүүчүлүк менен иштегенде кичине кошумча болот. Бул жерде батирде турасыздарбы үйдө? Батирде турабыз. Канча сом төлөйсүздөр? 6000 төлөйбүз. Батирде жашап уже почти 7-8 жылдан бери батирде жашап келатабыз. Ушул эле же көчүп конгон күндө? Жок, көчүп конуп, азыр бала менен батирге да алышпайт экен да. Бала менен ызылдайт, анан бир батирге жагат чыгабыз, кайра чыккыла дейт, ушинтип аябай көп батирге чыктык. Кудай буйрса, мен ойлойм, мениките келгенде өзүңүздүн үйүңүздө, буйрса. Өзүңүздүн үйүңүздө мен токтолсоңуз деп ойлойм да. Кандай кыялыңызда кандай үйдө жашагыңыз келет? Кыялымда ошо аябай деле чоң кыялдамайм, эми ошо үңкүрдө болсо үйүм бар деп коет го, ошондой бир 2-3 комната болсо деле үйүм болсо дейм. Анан балдарым кыялданышат, балам чоң үй болот, анан мен этаж үй салып берем, сиздин комнатаңыз өзүнчө, меники өзүнчө дейт. Анан буюрса ошо балдарым кыялдангандай үйгө жетсек деп ниет кылабыз. Азыр эми буну кака унга аралаштырабызбы? Азыр бул кичине муздаса, анан эми унга аралаштырабыз. Анан унга аралаштыргандан кийин 5-10 мүнөт кое турабыз. Анан бышырып баштайбыз. Азыр бул бир аз муздаса эле. Үйдө кандай тамактарды көбүрөөк жасайсыз? Үйдө көбүнчө кою тамактарды жакшы көрүшөт. Плов басам, манты жасайбыз, оромо, дымдама. Ошолорду көп жасайм. Анан көбүнчөсүн ошол таттууларга балдарым эле кечке пирожный жасап бериңиз, торт жасап бериңиз. Көбүнчө ошо пирожный, тортторду көп жасайм да. Ошону жакшы көрүшөт балдарым. Жакында операция болупсуз. Эмнеден улам операция болдуңуз? Ошо мен диагнозум дисплазический артроз 2-3 этап боюнча экен да. Анан ошо жамбаштагы сөөгүм, томугум бар экен, ошо жейилип кетиптир. Аябай жейилип кетиптир да. Ошо томукту алып, анын ордуна неме пластмасса салды да. Пластмасса салды, буюрса жакшы.
Анан эми буюрса экинчи бутумдагы ошо сөөгү желип кетиптир, аны дагы операция кылыш керек деген. Операцияңызга канча каражат керек? Операцияга $3000 каражат керек экен. Ошо пластмассаны сатып алып, анан ошо Сабырбек Жумалиев өзү операцияны бекер кылып берем деп жардам берген да, биринчисинде жардам берип, акчанын жагынан дагы ошо пластмассаны сатып алсаң эле операцияны бекер кылып берем деп ошо көп жардам берди Сабырбек Жумалиев. Демек, Сабырбек Жумабековго бизде учурдан пайдаланып рахматыбызды айтабыз. Демек, сиз азыркы учурда бул таяк менен таянып жүргөнүнүн себеби бутуңузга оорчулук келип жаткан турбайбы? Ооба, оорчулук. Эгерде экинчи бутуңузга операция жасалса, демек таяк таянбай каласыз, жеңилдик болобу кичине басканга? Ооба, жеңилдик болуш керек деп врачтар да айтышты. Өзүм да ниет кылам да, анткени азыр негизи бирле жамбаштын сөөгүн алмаштырса, бир жамбаштын сөөгүн алмаштырбай таза болсо, анда бир 5-6 ай эле таяк менен басып туруп эле, анан таягы жок эле басасыңар деген да. А меники ошо экинчи бутумдагы эме болгондуктан, сөөгү желип кеткендиктен таяк менен бас деген да. Сөөгү желип кетсе, дары-дармек же болбосо дарыласа болбойт экенби? Дарыласа болбойт дейт, ошо только алмаштырыш керек экен, а обезболивающий ичип туруш керек экен. Ал ошол сиз айтып аткан пластмасса дедиңизби? Пластмасса. Канча жылга экен? Же кайра канча бир жылдан кийин алып пластмассаны алып алмаштырыш керекпи? Жок, пластмассаны алмаштырбай эле ошол пластмасса салынган боюнча эле өмүр бою деди да, өмүр бою ошо пластмасса менен жүрөсүң деди да. Кылдаттык менен жүрүшүң керек, если кулап жыгылып кетсең, сынып калчу болсо, кайра алмашылып, кайра салынбайт дешти да. Түшүнүктүү. Демек өзүңүздү этияттап жүрүшүңүз керек. Достор, учурдан пайдаланып, Нургүл айымга кайрылуу жасап кетейин. Сиздерге Нургүл айымдын экинчи бутуна операция жасоо керек экен. Операциясына $3000 жана толугу менен бир $3-4 керек экен. Эгер сиздер кайдыгер карабай 100 сом болобу, 50 сом болобу, 20 сом болобу салам десеңиздер, мен сөз түрдө 50 сом жана ошондой эле банковский карталар баарын жазып коемун. Келиңиздер Нургүл айымга бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жардам берип коелу. Кудай буйрса ойлоймун, операцияңызды дагы ийгиликтүү өткөрө алсаңыз. Буйрса. Назиреже, азыр камыр даяр болгучакты, тынгычакты кремин даярдайбыз. Кремини ал үчүн бизге творожный сыр керек. Творожный сырдан 300 грамм керек. Анан сливочный сливки керек, 33% сливки керек. Сливки кошулат. Анан сахарный пудра. Ошолорду аралаштырабыз дагы. Торттун эмесинде кремин жасайбыз. Кремини, торттун креми. 300 грамм творожный. Таразаңыз укмуш экен. Атайын. Творожный сыр, анан сахарный пудра салабыз. Будан канча салабыз? Сахарный пудрадан 200 грамм салабыз. Сахарный пудрадан деп туруп эле 200 грамм сахарный пудра салабыз. Азыр бир сир аралаштырып алабыз. Достор, биздин камырыбыз да тынып даяр болду. Азыр Нургүл айым жайып, анан 7 деген санды кандай кесет болду экен, мага аябагындай кызык. Келиңиздер чоң көрөлү. Нургүл айым, маанайыңыз чөккөндө, эми ар бир адамда эле болот да. Ошол учурларда кантип чыгасыз, ошол депрессиядан мындайча айтканда? Маанайым ырдайсызбы, бийлейсизби? Же бир жакшы китеп окуйсузбу, бир мотивация болсун сизден? Же бир кино тасма көрүп аласызбы? Каяктан күч дем аласыз? Кайгыга түшкөндө биринчи эле балдарым менен ойнойм, аларды кучактайм. Анан бош болуп калсам китеп окуйм. Анан Куран угам. Кадимдей Куран угуп, балдар менен ойноп, алардын күлкүсүн укканда эле уже кайгырбай немеден, депрессиядан тез эле чыгып кетем. Өзүмө келечем. Өзүмө келечем. Сизди жакшы ырдайт деп уктум го. Кандай ырлар жагат өзүңүзгө? Мага өзү жанагындай. 7 деген санды ушинтип кесип алабызбы? Ушундай кылып туруп, атайын цифра менен коюп туруп кесип алабыз. Коёбуз, анан кесебиз. Чекесин. Анан кандай ырлар жагат сизге? Мага негизи жай ырлар жагат.
аябай шаңдуу эмес мындай. Скучныйбы? Жайырлар. Өз кыйналып турган скучный ыргылбай. Ошондой ырлар жагат. Бирок көп деле окпойм да. Өйүнчөсүн ошо Куран угуп, кичине эс алып. Намаз окуйсузбу? Намаз окуйбуз. 5 убакыт намаз окуйбуз. Көптөн бери окуйсузбу же? Көп болду. Буюрса неме окууну бүткөндө эле негизи өзүм ошо айылдан окуп жүргөндө эмеге катышчумун да. Эме атайын ырдагым келип комузга курска катышып, комуз менен ойнотчумун. Анан шаарга келип комуздан ойноп ырдайм, ырчоом дечимин да анан. Демек азыр мен анда туура эле келип турмун да. Байкемдер дин жолунда да. Анан байкемдер ырдаган болбойт, ырдабашың керек дейт. Ана макул болбойт экен деп эле анан намаз окуп эле анан дин менен жашап калдык. Бирок эми торт бышканда чай үстүнө бир шиңгил ырдайбыз. Мен сиздин өнүңүздү уккум келет. Ким билет, балким бир бизди көрүп жаткан балким бир белгилүү ырчыдан сизге сунуш түшүп бир дуэт ырдап коёкчу деп айтат, ким билет, Балким. Азыр эми барып мешитти ысытайлыбы? Духовкабызды ысытып койдук анан. Канча мүнөттө бышат? 5 мүнөттөн 10 мүнөт, 5-10 мүнөттө эле бышат. Мен көтөрүп алайын, сизге жардам болсун, Үстүнө сала берейинби? Асты бышып калыптыр. Эми бир 10 мүнөт күтө турабыз, анан бышса. Мен чай коюп коеюн, сиз карап туруңуз. Күйүп кетпесин. Азырче немелер цифралар бышты. Эми коздойбуз, чогултуп алып, крем менен азыр муну неме кылып алабыз. Алгач үстүнө жок, бир сирамит алабыз да. Анан эмени цифраны коёбуз. Анан даяр болгон кремди чекесине сыгабыз мынтип. Сиз бирөөсүн жасаңыз, кийинкисин мен жасайын, жана эме дейт, чогуу жасаган эмгек таттуу болот дейт го. Байтан бери отуруп эч нерсе жасагандан кийин торт жеп кетсем, тура эмес болуп калат го, ичине кол тийгизип коеюн да. Мынтип эле Кайнчик менен мамилеңиз кандай, жакшыбы? Бат-баттан барып турасызбы? Жакшы. Алар бияқта жашайбы? Ооба, ушул көчөдө эле жашайт кайненем. Канчанчы келиңиз? Улуусу эле. Ошо бир эки бала бар, анан ошо улуусу биз, андан кийин кайнем бар, ал үйлөнө элек. Аларга да ушун тартууларды бышып турасызбы? Туулган күндөрүнө бирдеке бышырсам алып барам, балдардан берейм, жакын эле да. Кыялыңызда эми аябай укмуш бир кондитер болуп кетпесеңиз дагы, ошол элдин керегине жараган жакшылыктарына ушундай таттууларды жасап берүү сиздин кыялыңызда бар экен. Бирок дагы билим алышыңыз керек. Мен учурдан пайдаланып айтайын. Кудай буюрса өз көзөмөлүмө алам, жалпы команда менен. Сизде болсо Кудай буюрса Динара деген жакшы сиңдим бар. Карагат кондитер үйүн билсеңиз керек. Билем. Динарочка, сизге чоң аманат. Билем сиздеги окуу өтөгөндөй чоң жоопкерчилик. Анан азыркы учурда Нургүл айымдын каражаты жок барып сизден окууга, ошондуктан сизден суранарым бир сертификатты бекер берип Нургүл айымга кол кабыш кылып жардам берсеңиз, ушул өзүңүз билген билимиңиз менен бөлүшсөңүз, жанагы устатынан шакирти өттүр деп коебу, ансыңарындай сизден өткөн күчтүү кондитер болсо, бул сиз менен жана менин жеңишим болмокчу. Ошондуктан сизге чоң аманат. Кудай буюрса Динара айым менен сизди байланыштырып, барып окуу алыңыз, буюрса. Бул эми экинчи саныбызды коюп келебиз. Аябай таң калат элем да, жанагы дүкөндөрдөн көрүп калгандачы, бул мынча калын, кантип жасайт болду экен деп көрсөм бөлүп алып жасайт турбу. Кеңсе мен аракет кылып көрөйүн, Кана эми бысымыла, сындамай жок. Деле сыга бересиз. Шарик жагып сыга эле анан тартып коебуз. Давление окуп өткөн жоксузбу? Жок. Касапчыны сой, бөтөнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей, өзүм эле жазсам болот экен. Жазаганда эме кылышат, үйдөн балдарым, кыздарым кошо жазышат да, аларга деле берип коем. Өзүбүз балдарыма жазап бергендейчи. Алар кошо сыгып, эме кылышып, аралаштырып жазышат, аябай кызыгышат. Мактанышат анан. Мен апам деген. Мен жасадым деппи? Мен апамга торттун түрүн жазайт, кийимдин баарын тигет деп мактана беришет. Мама бос кылыш аласыз да? Ушундай болушат да. Балдарыңыз кыялдары чоңойгондо ким болом дейт?
балам менге аябай эле некрасиво болуп кетти. эч нерсе болбойт, үстүнө коюп койсок эме билинбей калат да, нейин үстүнкүсүн кооз кылып коюш керек. Билинбей калабы? Менден компьютер чыкпайт. Кызым неме кылат тиги, кыялданат, мен чоңойсом врач болом, сизди дарылайм дейт. Балам болсо азыртан эле мен иштемекчимин, барып кирпич койсом дагы анан мойкабыз баардык жумушту эле кылам дейт. Анан болсо эмне кыласың десем, биринчи эле сизге акча чогултуп берем, операцияңызга деп дейт. Жаным, сиздердин сүйлөшкөнүңүздөрдү угуп ошондон улам эме кылат да. Ошентет анан. Чоң атасы, тиги чоң апасы, атасы акча берип коет, кичине 20 сомдон, 50 сомдон берип койсо эле чогулта берет эмесине салыпчы. Эмне кыласың десем, сиздин операцияңызга деп катып чогултат. Мороженое алып же десем, жок, сиз эртерээк балдагы жок басып калсаңыз деп эле ушинте берет балам. Кыялында сизди балдаксыз көрүп турбайбы? Ал күндөрдө ойлойм, алыс эмес, Кудай буйрса. Буйрса. Дарыгерлердин көзөмөлүнө болсоңуз, экинчи операцияңызды жасатып алсаңыз, Кудай буйрса түптүз басып каласыз. Буйрса. Канайым бысымыла? Эң эле көрсө, эң кооз меники болду мына. Сиздики башкача. Башкача да болуп курткон болгондо кылып келем. Бул үчүнчү. Аябай сарсанып алат эле, билинбей калат. Көрүнбөй калат. Көрүнбөй калат. Чекесин басып койсок, мо шарикчелер мынтип чыгып, чоң-чоң болупчу. Сулуу көрүнөт да. Коозгонуп калды. Үстүнкүсүн кооз кылыш керек да, мындай. Бирдей кылыпчы, если заказ болсо. Үйдө болсо, үйдөн боло берет. Бирок үйдө боло берет дегенде болбойт, ошо жараша жасаш керек. Кийинкинде ал катан кетирбеш үчүн, Мынтип туруп, кооз кылып. Көбүнчө кардарлар сизден эмнени суранышат? Ошо цифровой торт суранат, анан жана блинчиктен торт жасагам, ошону да аябай суранышат да, аябай даамдуу болот экен депчи. Анан ортосуна банан, клубника, кивилерди коюп коем да, анан аябай даамдуу болот экен депчи. Мунусун кооздоп жер жемиштерден коюп койсок болобу? Ооба, жер жемиштин түрүн койсок болот. Клубника, малина, киви, анан табитине жараша ар ким. Мен ошо жүзүм алып койдум, кичине тет анар алып койдум, анардан да себилип. Нургүл айым экөөбүз жасаган тортубуз дагы даяр болду. Сиз эми кесиңиз, балдарыңыз менен таанышып турайын. Атың ким? Хамза. Хамза. Канча жаштасың? 5. 5 жаштасыңбы? Ай, азамат. Сен атың ким? Фатима. Фатима. Канча жаштасың? 7. 7 жаштасың, Ай, Нургүл айым, мен диетада болчумун, болду. Келиңсем, алгач балдарга берип көрөлү, даамдап көрсүн. Бул биздин кардарларыбыз да. Кана биринчи. Биздин кардарларыбыз, кана бизди мактап койгулачы, 3 сааттан бери жасаган тортубузду. Жашообуз таттуу болсун, Нургүл айым. Буйрса. Келиңиз, даамдап көрөлү. Аябай сонун болуптур. Колуңузга береке. Рахмат. Колуңузга береке. Кардарларыңыз көбөйө берсин. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Бираз холодильникке дагы эме кылсак, 2-3 саат. Холодильникке 1-2 саатка коюп жесек, андан сонун болчу да, бирок жумшак болуп. Нургүл айым, сизге чоң рахмат. Ошо биздин даам программабыздын каарманы болуп бергениңизге. Балдар силерге жактыбы? Кандай болуптур? Даамдуу болуптурбу? Кандай болуптур? Анан ошол Кудай буйрса, мен ойлойм, биз жалгыз эмеспиз, эл журт бар дегендей учурдан пайдаланып кайрылып кетемин. Нургүл айымга дагы бир операция астыда күтүп турат. Ошол операциясына каражат керек экен. $4000, $3000 керек экен. Мен ойлойм, баардыгыбыз аракет кылсак, сөзсүз түрдө ал операция жасалып, балтагы жок басып, балдардын жакшылыгына, Кудай буйрса мынакей балдар мектепке барат экен, мектепке да алып барып, жакшы күндөрдүн баардыгы астыда деп ойлоймун. Анда сиз дагы учурдан пайдаланып, жумурай журт менен коштошуп алсаңыз. Назира эже, сизге рахмат. Аллах разы болсун. Айткан сөзүмдү эки кылбай келип ушу передачаны тартканыңызга, сизге, сиздин жамаатыңызга рахмат. Иштериңиздерге ийгилик болсун.
ар дайым эле ушинтип жаркылдап жүрө бериңиз. Ооба, чоң рахмат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамагыңыздар таттуу болсун. Достор, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки көрсөтүүлөргө чейин аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Нургүл айымдын рецепти менен сөз түрдө цифралуу, мындайча айтканда сандуу торту жасап, Instagram баракчаңыздан мени жана Нургүл айымды белгилеп койсоңуз, биз аябагандай сүйүнөбүз, аябагандай сүйүнөбүз. Анда эгерде сиздерге ушул торт жаккан болсо, сөз түрдө баракчасына кирип, Instagram баракчасына катталып, буйртма берип, жакшы кардарына айлансаңыздар болот. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Анда көрүшкөнчө. Пока-пока.